Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен биринчиден баардыгыңыздарга ден соолук, үй бүлөдөгү бактылуулук, ыйман, ырыскы Кудайым ар бирибиздин ден соолугубузга берекесин берсин деген жакшы ниет каалоомду айтып өтөйүн. Мен Чүй областынан чыгып атам. Тагыраак айтканда, Чүй обласы, Панфилов району, Киров айылынан чыгып атам. Толук аты жөнүм Алыкулов Токказы Карыпович. Мен эч кандай саясатчы эмесмин, саясатка аралашып да көргөн киши эмесмин. Мен тарыхчы да эмесмин. Мен прокурор да эмесмин, мен тергөөчү да эмесмин. Мен жөн гана ушул Кыргыз деген элдин, Кыргыз деген мамлекеттин бир жай гана карапайым жаранымын. Мен эми урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылуумдун себеби мындан бир 15 минут мурун ушул YouTube каналынан Турциядан бир эжебиздин кайрылуусун уктум. Анын артынан эле ушул коомдук ишмер, ошо Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болуп калган акын эжебиз Гүлжамила Шакирова эжебиздин бир кайрылуусун көрүп, ошо YouTube каналынан угуп калдым. Эми ушул акын эжебиздин сөзүнөн кийин, ушул акын эжебиздин жазган ыр-саптарынан кийин, ушул мамлекет башында тургандарга, атка минерлерге, коррупционерлерге, элдин эсебинен байыган олигархтарга ушул сөз жетпесе, ушул эженин жазган ырларынын мааниси жетпесе, урматтуу кыргыз элим, билбейм анда. Эмне деп айтарга да сөз жок анда. Илгери бир заманда бир календер Дербиш дейбизби, мындай деп айтканы бар экен. Эй эр жигит, кылчактабай түш атыңдан, өз элиңе артык баш болгон чакта, жалгыз жолдош кылычыңды чечип бар да, сатып алгын өлүмүңдү кан базарда сатып жатса деген экен. Караңыздарчы, ушундан өткөн сөз болобу? Ушундан өткөн таамай сөз болобу, урматтуу мекендештер? Ушул сөздөр дагы жетпесе, ушул биз шайлаган, биз ишеним көрсөткөн ушул атка минерлерге, ушул эл башындагы, өкмөт башындагы адамдарга, депутаттарыбызга, билбейм, анда сөз жок. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Менин ушул дагы бир чыгып аткан себеби, ушул акыркы мезгилдерде, демек ушул соц тармактарда, ушул элдин арасында, ушул эле YouTube каналында, ушул эле Facebook баракчаларында бир өтө талкууга түшүп, өтө бир кызуу талкууну жаратып жаткан чоң казат кыймылы тууралуу болмокчу. Мен дагы ушул Сыймык Жапыкеев деген эр азаматтын тарапташы катары, Максат Мамытканов деген эр азаматтын тарапташы катары, Канат Хасанов деген эр азаматтардын тарапташы катары мен дагы өз оюмду билдирип коеюн деп сиздер менен, урматтуу кыргыз элим, бир иште бугуп жаткан көйгөйдү, иште бугуп жаткан бир ызалыкты, иште бир бугуп жаткан көптөн бери сыртка чыкпай турган бир ойлорумду сиздер менен тең бөлүшүп коюуну туура деп чечтим. Рахмат ушул жигиттерге, чоң рахмат. Рахматтан башка айтар сөзүбүз жок. Ушул күн, ушул мезгил, ушул кыймыл, ушул сөздөр акыры бир күнү чыгыш керек болчу. Мынакей, убакыт сааты келди окшойт. Чыкты. Бар экен Кыргызда эр Манас бабасынын тукумдары. Бар экен Кыргыздын эр азаматтары. Ишиңерге ийгилик, алгалай бергиле, алга. Сиздерди бүткүл Кыргыз эли колдойт. Бүткүл Кыргыз эли артыбыздардан эчтеген мен ойдомун. Анткени алып барып аткан ишиңер, чындык деп күрөшүп аткан ишиңер, акыйкат деп чуркап жүргөн сөзүңөр, мунун баары чындык, мунун баары ак иш. Ак ыйлет, бирок сынбайт деген Кыргыз элинде улуу кеп бар. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, ушул өзүбүздөн чыгып аткан ушул эр азаматтарды колдоп алалы. Келиңиздер, ушул эр азаматтарды коргоп алалы. Булар эл деп чуркап жүрүшөт, эл деп баштарын сайып жүрүшөт.
эми ушул мезгилде, ушул убакта, ушул эр азаматтарыбызды колдой албасак, коргой албасак, анда кеч болуп калат. Кеч болуп калат. Эмне гана күндөр өтпөдү. Эки төңкөрүштү көрдүк. Эмне деген 90-дой эр азамат жаш жигиттерибизден айрылып калганбыз. Буларга жетпей койду. Жетпей колду элдин башындагыларга. Жетпей койду атка минелерге деп. Ой, ушул урматтуу кыргыз элим, атка минерлер деген сөздү токтотолучу. Сиздерден өтүнүч, менин өзүм жеке оюм. Ушул атка минерлер деген сөздүн өзүн дегеле ушул жан дүйнөбүздөн өчүрөлүчү. Ушул атка минерлер деп атка мингисип, желкесинен көтөрүп барып, жылы орунга отургусуп, ошолорго ишеним көрсөтүп, ошолордон келечегибизди үмүттөтүп отурсак, булар атка минерлер, атка минбей эле билбейм, акыркы күндөрү булар пилге минип кетишти го. Пилге минип өз элин талап, тоноп, талкалап, жер менен жексен кылып келатат. Жер менен жексен кылып келатат. Урматтуу мекендештер. Булар атка минип алып, өз элин итке мингисти. Ит түгүл ташбакага минип калдык. Урматтуу кыргыз элим, ойгонолу. Биригели, урматтуу кыргыз элим, биригели. Мынакей ушул эр азаматтар жанагы кыргыз элин таптаза тоноп, дегеле кыргыз элин жартысын өзүнө менчик кылып алып турго, жанагы Кубанычбек Жумалиев деген. Мен сизге айтып коеюн, Кубанычбек Мырзабекович. Ыйык Рамазан айында ыйык Курани Каримди кармап, мен коррупционер эмесмин деп актандыңыз. Бирок чындык деген бар экен го, акыйкаттык деген бар экен го. Мынакей четинен далилденип атат. Четинен эл айтып чыгып атат. Четинен фактылар көрсөтүлүп атат. Демек сиз чындыгында коррупционер экенсиз. Эгер сиз мына пайгамбар жашынан өтүп калыптырсыз, аксакалдын кейпине келип калыптырсыз, ушул жашыңызда сиз тескерисинче ыйык Курани Каримди кармап, айланайын кыргыз элим, кечирип койгула мени. Кечирип койгула. Кыргыз эли айкөл эл, кыргыз эли кечиримдүү эл дейт. Балким сизди кечирет. Кечирим сурап, ошол Куранды кармап, элден алган, мамлекеттен тоногон, элдин ырыскысын уурдаган мүлктөрүңүздүн баарын кеч боло электе кыргыз элине кайтарып бериңиз. Кайтарып бериңиз. Ушул элдин талабы. Менин да талабым ушул. Анан дагы сиздин жубайыңыз Роза Аманова. Роза карындашым, мен сизге карындаш деп кайрылайын. Сиз менден кыйла кичүү экенсиз. Биз сизди ушу телевидениеден көргөндө аккан арыктан суу агат, ушул Токтогулдун жергесинен чыкты эле. Токтогулдун неберелери ушул кыз деп ырдаган ырыңызга, черткен комузуңуздун абазына, үнүңүзгө баа берип, сизди сыйлап, сизди кадырлап, сиз менен сыймыктанчылайбыз. Бирок ушул ызы чуудан кийин, карындашым, кеч болуп кала электе, сиз дагы ыйманга келиңиз. Келиңиз ыйманга. Элдин катарына келиңиз. Эгер ырым өчпөсүн, комузуңдун абасы өчпөсүн, баягыдай элдин жүрөгүндө сүймөнчүлүк менен, баягыдай элдин жүрөгүндө кадыр баркын менен калайын десеңиз, ыйманга келиңиз. Сиз дагы алгандарыңызды өткөрүп бериңиздер элдин мүлкүн, мамлекеттин мүлкүн тоноп ичкен уурдагандарыңызды кайтарып бериңиздер. Сиздерден бир гана ушул өтүнүч. Эми айтарым, урматтуу кыргыз элим, келиңиздер. Ушул 3 азаматты колдоп алалы, ушул 3 азаматты коргоп алалы. Келиңиздер. Ушул 3 азаматтын аркасынан эчейле аркасынан. Намыс кылбайлы. Келиңиздер. Курмангазы ага, мен сизге дагы чын ыраазычылыгымды билдирип кетем. Өткөндө сизди дагы ушул эр азаматтардын жанынан сүйлөгөн сөзүңүздү туктум. Абдан өтө жакшы сүйлөдүңүз, өтө маанилүү. Ар бир кыргыз элинин жүрөгүнө сөздү сүйлөдүңүз. Мен сизге дагы өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сизге дагы. Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Көп сүйлөсөң көп сүйлөгөн сөз аягы чалчык болот дечү эле. Анын сыңарында көп сүйлөбөйлү. Мамлекетибизде акыбал, кырдаал азыр кандай экенин ар бирибиз билебиз. Кимдер коррупционер экенин ар бирибиз билебиз. Чоңдорубуз эмне иш кылып атканын ар бирибиз билебиз. Жардам берели.
жардам берели мынау эр азаматтарга. Келиңиздер, ар бирибиз өзүбүздүн районубузда болуп жаткан, өзүбүздүн айылыбызда болуп жаткан, дегеле тегерек айланасындагы болуп жаткан коррупцияга малынып калган элдин мүлкүн, мамлекеттин мүлкүн тоноп аткандарды коркпостон ачыкка чыгарып берели. Ушул эр азаматтарга жардам берели. Анан урматтуу президент, урматтуу Сооронбай Шарипович, келиңиз, сиз дагы эл тараптык болуңуз. Сизден мен жеке өзүм өтүнөйүн. Келиңиз, эл тараптык болуп бериңиз. Эл тарапка өтүңүз. Эгер мурдагы президенттердин тагдыры сиздин дагы башыңызга түшүп калбасын, ошондой тагдыр башыма түшүп калбасын десеңиз, сиз дагы келиңиз, эл тарапка өтүңүз. Мына жардам берелик. Бүтүндөй коомчулук жардам берсин. Бүтүндөй эл жардам берсин. Мынакей көрүп атасыз го, чыгып атат го кыргыз элинен эр азаматтар. Сизге өтүнүчүм ушул, урматтуу Сооронбай Шарипович. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу агайын туугандар, урматтуу мекендештер, сак саламатта туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө